Biz moldalarga ошон үчүн Демөөрчүлүк фондунан bir жылга айыл аймактын молдолоруна 233 бекен ушундай молдолорго 8.000 сомдон зарплат берип атабыз азыр. Эми марттан баштап бүтүндөй өлкө боюнча молдолорго бере баштайбыз. Мечиттердин молдолоруна. Бул 4000ге жакын мечит. Ар бир айылда бирден, кээ бир айылда экиден мечит бар. Муфтиятка караштуу тийиштүү 8.000 сомдон акча бере баштайбыз. Зарплат. Постоянный. Марттын аягынан баштап. Жылдын аягына барып, ар бир молдо 20.000 сомдун тегерегинде айлык акы алат. 20.000 сом дайыма айлык акы салып турат. Муну биз албетте мамлекеттик бюджеттен бөлгөн жокпуз, анткени дин менен мамлекет эки бөлөк. Булактарын таптык, муфтий мырза менен да кеңешип, сүйлөшүп, азыр ушуну кылып атабыз. Анан бул башка өзүнүн булактан биз жөн гана жардам берип атабыз да, жардам берип. Анан ар бир мечитке баягы кайыр садага, анан кийин жыл сайын эме беребиз го, жана питир садага дагы бирдеке дегендей, баягы немеден, мүлктөн садага деп. Яшикке салып коет, анан аны молдолор кечинде молда ачат, канча бар экени аны жерден эч ким билбейт. Канчасын муфтиятка жеткизет, канчасын өзү алат дегенде эми ал эми пендечиликте боло берет. Ар бир мечитте 4000 мечит болсо, 4000 мечитте QR коду менен бизде электронный эме турат. Болот. Жакында ошонун баарын орнотуп бүтөбүз. Келип туруп эле телефон менен төлөйсүңөр, ал акча түздөн түз келип муфтияттын счетуна, банкка түшүп калат. Бир тыйын эч жакка кетпейт. Анан ошону муфтият менен аалымдар кеңеши каяка жумшашты өзүлөрү чечет.